Ойгонолу. Мынау Россияның президентінің бір жақсы сөзі бар. Мен ошоны сессияда айттым. Мына соғыш қатты болуп атат дейді. Егер сіздер тоқтатпасаңыздар, тиги жақ ядролық құрал қолданып та дейді. Десе Путин айтты, біз де қолданабыз деді. Анда алам жоқ болып кетет қой десе, Путиннің сөзі бар. Угуңуздар. Угуңуздар айрыкча ушул Тогузбулактын жигиттеримин деген азаматтар. Россия жоқ аламдын мага эмне кереги бар деді. Мен сіздерге айтайын. Биздин көзүбүздүн карегиндей болгон ушул Кемпировод Кыргызстандагы суу көлөмү боюнча 2-нчи орунда турат. 1-нчи орунда Токтогул суу сактагыч турат. 19-18 миллиард куб менен. Миллиард 700 миллион менен ушул турат. Анан тигилер айтып атат. Мен ушул жерден дагы кээ бир азаматтарга телефон чалып, ай ой козголбойсуңарбы десем айтат. Эмне кыласызбы жарат болуп? Уюңуз суу иче берет экен. Балыкты кармай берет экенбиз. Дагы эмне кыжалат болосуз деп коет мага. Качан көрдүң сен? Өзбекстан ушул жерден чегара өзгөрбөйт дегендей, мына ушул жерге келгенде мына талдардын бүтүндөй бүт баары ошол тарапка өтөт. Сен эмес, чычканың да өтө албайт. Көрбөй атасыңар башка жерде эмне болуп атканын. Мынчалык кайдыгерсиздер. Мен ошондо сессияда айттым. Эгер ушул Кемпировод жок болгон болсо, мен ошол жерликпин дегеним жерге кирсем, мага да өмүрдүн кереги жок. Мага да жашоодун кереги жок. Ошон үчүн айтып мен. Эгер кокус өтүп кеткен болсо, күйдүрүп күлүмдү үстүнө сапырып койгулачы. Аллах берген өмүрдү Аллахтын өзү алат. Мусулманбыз деп отурасыңар ушул жерде. Мусулман дейт. Өз жериңди коргоп отурган көзгө тозоктун оту харам дейт го. Козгобой, коргобойсуң байланайын кыргыз. Мынча уктайсың. Качангаcha уктайсың? Качан ойгоносуң? Качан турасың? Турганыңда эки жагыңды карасаң, эмне калган болот кыргыз? Бизди эл бузар дейт. Эсиңиздерде бар, 95-жылдагы бизди эл бузар деген. Мына ошол үзөңгү кууш кетип баратканда дагы эл бузар деген. Эмне үчүн жок нерсени биздин бетибизге көйө кылып сүртөт? Мына ушундай учурда өзүңдү карап ал деп арсылдатып коюш үчүн. Мына кечээ мен атам жөнүндө жазыптыр. Мен карабайм окубайм, мага туугандарым айтып берди. Меңдибай деген бар эле дейт ушул жерде. Мен угуп жүрчүмүн, билип жүрчүмүн. Атам иччиле, атам атасы машинага салбай койгон деп. Ичкен болсо машинага салмак турсун, көчөдөн да чаап кетсең боло берет. Намаз окуп жүргөн кишиге ичип алган киши барып кучакташыш, бей намаз кылат кийимде. Абдан туура кылган мен атам. Туугандар, мындай кылалы. Мына ол Кемпировод, бул кыргыз байлыгы. Бул Тогузбулактын эмес, өзгөндүн эмес. Бул бүтүндөй кыргыздын булагы. Үзөңгү кууш кеткенде, какшаал тоо экен, ит байласа тургус жер экен. Эмне кыласыңар мынтип элди дүргөтүп? Деп мына Исмаил Исакович, Бекназаров, Абсамат Масалиевич, Ишембай Кадырбеков, мен, да бар билең Бектур сен, Бектур Асанов. Мына ушул жигиттер барганда бизди тепкилешкен. Колдорубузду кайрып машинага отургузган. Барып өзүңөрдүн жериңерди коргой бергиле, биздин жер менен ишиңер болбосун деген. Кеп анда меселе, кеп ошол тоодо меселе, кеп Сары Жаздын суусунда эле. Мына ошол сууну Кытай алды, эбегейсиз чоң байлыкка ээ болду. Мына ол жерди дейт, алган болсо эч нерсе болбойт экен, эч нерсе тоспойт экен дейт. Айланайын, кечээ видеосу чыкты го. Cennet mekan joylarımızga oylandıramız deb. Gördünüzler ошону? Men geçe ошону sessiyada da ayttım. Desem Taşiyev aytat, anı Kırgız oppozisionerler jasap çıkarıp atat deyt. Bul ne degen uyat? Bul ne degen şermendeçilik bul? Ошондуктан урматтуу туугандар, ойгонгула. Ойгонгула мен көп жол айтам. Ойгон садагам, ойгон айланайын. Мына тепсең темир düz боласың е мына жерде. Мен анчамча келип калсам, отуруң бир айлантырып бериң деп атка отургузганыңарда силердин кармаган колуңардан бир жума ооруп жүрөт менин билегим.
эмне деген балбансыңар силер? Торпок тартасыңар ошол жерде, улакты таштап коюп. Бирок жер дегенде, эл дегенде карасаң, ийинге кирип кетерсиңер. Не деген азаматпыз биз? Не деген азаматпыз? Мен сиздерден суранам. Урматтуу туугандар, намысыбыз дайым бийик болуп келген. Биз көпкө чейин ушундай тоготпос элбиз. Курсакты тырмап жата беребиз. Бирок бир чекке келгенде аккан сел эч нерсе болбой калат биздин жигиттердин алдында. Мына ошол чекке жеткирбегиле деп атам мен. Мен бийликке айтып атам, жеткирбегиле ошол чекке. Барсаң эмнени айтсаң макул дей берет экен, бата берип шалпылдатып бетиңден өрөт экен деген ал дежурлар Усубалиевдин мезгилинде да болгон, азыр дагы бар. Алар өзгөрбөйт. Бирок алар өсүп келатканда артынан өздөрү менен кошо дагы бирөөлөрдү өстүрүп коюп кете берет экен ордуна. Ошол азамат, туура фамилиясынан бери билесиз. Ошол сыяктуу болбойлу туугандар. Мен мына Баткенден бери келген туугандарга ыраазычылык билдирем. Булар дагы азаптын азабын көрүп атат. Нарындан келген туугандарга, Көгүлтүр Ысык көлдөн келген туугандарга, Таластан келген, Кыргызстандын 7 тубанынан келген азаматтарга таазим этип баш ийем. Көрүп кетиңиздер, байкап сүйлөшүп кетиңиздер. Бирок ушул жерде туруп, азыр ушу Курчаптын базарында 2 килограмм жүгөрүмдү сатып алайын деп турган азаматтарга дагы рахмат. Туурабы? Мына үйүмдөн 5 тоогумду сатып алайын деп турган азаматтарга да рахмат. Мына ушул жер, мына азаматтар, мына Москвадан келиштир. Жылдыз деген азамат, мына Жылдыз деген туруп койсоңуз. Мына Жылдыз деген азамат мына ошо Москвадан келди. Теңир тоонун кызы болот, Сокулуктун келини болот, туурабы? Ат башыдан. Карабалтадан. Мына ушулар Москвадан келип отурат. Билет канча экен? 20 000. Мына жерде жөө басып келгенге болбой атат. Булар келди, кетти, жатты, 100 000 сом кетет. Бекер келип кеткенге мына жерге келишке кыйын болуп аткандар бар. Бирок бүгүн мына жерде жана сүйлөп аткан бирөө айтты, 3000дей калып турат деп. Биздин акыныбыз да айтты, саныңыздарга эмес, сапатыңыздарга таазим этем деп. Мына ол жерде отурган азаматтардын бүтүндөй баары ал сөздү укканга эмес, ошол сөзгө каршы чыккан азаматтар турасыздар ушул жерде. Сиздер бар үчүн эл бар, сиздер бар үчүн жер бар. Биз жогорку кеңеште дагы соңку демибиз калганга чейин ушуну күрөшөбүз. Биз ушул жерди алып калганга бардык күчүбүздү салабыз. Ушул жерден 2 баатыр чыккан азамат жер, баатырлардын урпактары баатырларча жер коргонго биз даярбыз. Рахмат, азамат. Эми мен өзүм мындай бир агалык